Қазақстанда 3000ден ашуун жаш инженерлер Алматы Tech Cup 2025 турниринде жолугушту. Белгилей кетсек, 2014-жылдан бери Алматыда үзгүлтүксүз өткөрүлүп келе жаткан турнир Борбор Азия аймагындагы робототехника боюнча эң ири мелдеш болуп саналат. Робототехника мелдешине Индия, Түркия, Монголия, Түркмөнстан, Кыргызстан жана Өзбекстандан келген 20га жакын чет элдик команда катышты. Быйылкы чемпионатта робототехника, инженерия жана дрондор боюнча мелдештер өттү. Бул жарыштар суу ресурстарын жана суу алдындагы дүйнөнү изилдөөнүн глобалдык маселесине арналды. Жеңүүчүлөр 4 категория боюнча 4 жаштан 18 жашка чейинки катышуучулар арасында аныкталды. Баш байги Алматы шаарынын акиминин кубогу. Жеңүүчүлөр өлкөнүн алдыңкы жогорку окуу жайларынын билим гранттарына ээ болушат. Эң негизгиси мыкты командаларга АКШда өтө турган дүйнөлүк этапта өлкөнүн намысын коргоого мүмкүнчүлүк берилет. Бул жарышка даярдыгыбыз абдан жакшы. Анткени бардык убактыбызды ушул жарыштарга жумшап жатабыз. Андан ары өзүмдүн алган билимимди көрсөтүп, инженерия тармагында өнүгүүнү каалайм. Инженерия саласында дамыгым келет. Казакстандык балдардын әлеуети жагдайы. Казак балдарынын дарамети, абалы өтө жогорку деңгээлде. Анткени Казакстан бүгүнкү күнгө чейин First Global Challenge сынагында дүйнөнүн 3 жолку чемпиону. 2022 жылы Швейцариянын Женева шаарында өткөн сынакта 188 өлкөнүн ичинен 1-орунду алды. 2023 жылы Сингапурда өткөн дүйнөлүк сынакта Казакстан 191 өлкөнүн ичинен 1-орунду жеңсе, жакында 2024 жылы Грециянын Афина шаарында 182 өлкөнүн ичинен 1-орунду алып, дүйнөлүк аренада өзүнүн күчүн далилдеди. Жарышта 180 элдин ичинде 1-орун алып, әлемдик аренада өзүнүн мыктылыгын далилдеди.